Тез капа боло турган адамдарга насаатым күтпө. Көп адамдардан көп нерсеге өзүңдү байлап алгансың да. Жакын туугандарыңа, ата-энеңе, бир туугандарыңа, ар кимге, досторуңа алар мага бирдеке бериш керек деген түшүнүктө жашайсың. Анан күн келет, ошол күткөн нерсеңди алар бере албай калса, сөзсүз түрдө эле бербейт. Аларды түшүнгөнүн ордуга капа болууну туура көрөсүң да. Себеби көп нерсени үмүт кылгансың алардан. Үмүт кылуу сындырат. Үмүт кылуу сындырат. Адамдарга өзүңдү байлаба. Алымдардын бирөөсү айтат, мен ушунча жыл жашасам, аялыма суу алып бериш өзүмдүн колумдан келсе, алып бер деп айткан эмесмин. Бардык иш аракеттеримди колумдан келишинче өзүм бүтүргөмүн, өзүм аракет кылганмын. Бардык нерсеге өзүм жеткенмин дейт да. Өзүңдү адамдарга байлап алба. Адамдардан үмүт кылба. Капа болбо. Азма нерсеге эле көңүлүңдү чөктүрбө. Ооба, биз бул дүйнөдө жашайбыз. Болгондо да Кыргызстанда жашайбыз. Кээ бир адамдар корстук кылат, капа кылат, же орой сүйлөйт, сөгүнөт. Бирок көп учурда кулагы укпаган, көз көрбөгөн адам болгонду билиш керек. Ар бир үргөн итке, ар бир бакырган итке келип ответ берип, ал менен сүйлөшүп отура албайсыз. Ал иттигин кылат барбир. Андай нерселерге капа болушун кереги жок. Бийиктикти карап кете бериш керек. Бийик жерлерди караганды үйрөнүшүбүз керек. Тоолорду, асмандарды, жаратылышты. Себеби адамдар орой сөздөрү менен, сөгүнүүлөрү менен, бакыруулар менен, арттан келип болбогон нерселерге сигнал берүүлөрү менен бизди капа кылышат, жер каратышат. Капа болбо, таарынба.